ЦУМда жарандарды эвакуациялоо жүрүп жатат, анда бомба коюлганы кабарлады. Бишкектеги ЦУМ Айчирок соода борборунда адамдарды эвакуациялоо жүрүп жатат. Окуяга күбө болгондордун айтымында укук коргоо органдарына соода борборунун дааратканасына аял бомба койгон тууралуу чалуу түшкөн. Белгилүү болгондой, ЦУМ азыр курчоого алынган. Ал жерде кинологдор жана укук коргоо органдары иштеп жатышат. Социалдык тармактын колдонуучулары аталган соода түйүндө эки аял башка аялдарды барымтага алып бомба коюлганын жазып жатышат. Булак Кадам Медиа. Эл чындыкты билсин. Бекборбиев Акаевдин акмакчылыгынан Кыргызстандагы деле бутуна тура албай келет. Ырчы Бекборбиев мурдагы президент Аскар Акаевдин Кумтөр боюнча сураган кечирим тууралуу билдирүү жасап, аны кечирбей турганын айтты. Аскар Акаев Кумтөр боюнча каталар кетиптир деп элден кечирим сураптыр. 16 жылдан бери эмнеге мен эле өнүкпөйт белеңер деп суроо салган экенсиз. Ошол туура эмес. Кыргызстанга чыккынчылык кылган сиздин келишимдердин негизинде өнүгө албай келебиз. Бул бир эле катачылыгыңыз. Ал эми приватизация боюнча катаңызга өзүнчө кечирим сурайсызбы? Аксы боюнча, окуясы боюнча өзүнчө сурайсызбы? Айта берсе, бул тизме Фейсбукка батпайт го. Кечиримдин деле чында азыр эч кимге кереги жок. Ошол келишим негизинде кеткен чыгымдарды казынага төлөп бериш керек болсо эркинен ажыратылышы керек, конфискация болушу керек. Билебиз, азыркы күнгө чейин иштеп жаткан бизнес ишканалар бар. Өзүм келдим деп келгенден бери пиар жасайт. Эл билебиз да, ким алып келген? Садыр Жапаров алып келди. Чынын айта берсе болбойбу? Өзү келсе дароо камалмак. Мыйзамдын негизинде бул айдан ачык эмеспи? Деги эле жалпы 15 жыл ичиндеги катачылыктар үчүн ар бирине токтолуп, баарын мойнуна алып, өлкөнүн туңгуйукка алып келгенин айтса түшүнөт элек. Эсине келген туура деп. Жок, кандай кылыштын ордуна келгенден бери мен сүттөй ак болчумун деген таризде пиар жүргүзүп келет. Мунусу атайын кызматтарга да жакпай калса керек. Тергөө тарабынан далилдер менен кысканда бүгүнкү Кумтөр боюнча кечиримди айтып чыгып олтурат. Негизи келгенде каршы эместердин катарында болгом. Адамга, эркек кишиге ата журттан кымбат эч нерсе жок. Ошол кусалык үчүн барына даярбы дедик эле. Күнөөлөрдүн мойнуна алат го дегенбиз. Тилекке каршы андай эмес окшойт. Бул кишинин ою менен таптаза эле иштеп атсам кубалап жибергенсиңер. Керек болсо менден кечирим сурагыла дегендей. Акаев мен Кыргызстан жашай албай койгон. Акаевсиз Кыргызстан жашап келген жашай берет. Акаевдин акмакчылыгынан Кыргызстандагы деле бутуна тура албай келет. Акаевдин акмакчылыгы биздин муунда замандаштарым эң жакшы билебиз. Кечиримин мен кабыл алган жокмун, кереги жок дейт Ырчы. Булак Кабарчы KG. Эл чындыкты билсин. Темирлан Султанбеков мушташкан партиянын мүчөлөрү жазалынат. Социал-демократтар партиясы мушташа кеткен видеосу интернетке тараган. Мүчөлөрүнө карата эң катаал чара көрөт. Бул тууралуу партия лидери Темирлан Султанбеков апрель телеканалына билдирди. Анын айтымында, бул партияга тийиштүү суроо эмес, бул алардын ортосундагы маселе. Экөө менен тең сүйлөштүм. Бул көрүнүш шаардык кеңештин депутаты үчүн уят экенин айттым. Бул маселе боюнча катаал чаралар көрүлөт деп ойлойм. Мисалы, партиядан чыгаруу сыяктуу. Бул ишти укук коргоо органдары тергеп жатат. Иликтөөнүн жыйынтыгына карата чечим чыгарылат деп билдирди Султанбеков. Эске сала кетсек, 7 августта милицияга Ак Ордо конушунда турак үйлөрдүн биринде АК аттуу жарандын бутуна ок тиген тууралуу маалымат түшкөн. Жабырлануучу Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборуна тез жардам кызматы менен жеткирилген. Жабырлануучунун жубайынын айтымында, жолдошу менен Бишкек шаардык кеңешинин депутаты телефон аркылуу уруша кетишкен. Көп убакыт өтпөй, анын үйүнө келген 10 мүнөттөн кийин ок атылганын угуп, сыртка чуркап чыкканда жолдошу жаракат алган абалда жерде жатканын көргөн. Бул арада унаасына олтуруп жогорку ылдамдыкта белгисиз тарапка кетип калган. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестеринде 266-берене эйин баштык менен катталып, сотко чейинки өндүрүш иши ачылып, соттук медициналык экспертиза дайындалган. 8 августта Бишкек шаардык кеңешинин 38 жаштагы депутаты Т аттуу жаран кармалган. Булак Арба KG. Эл чындыкты билсин. Кулов легендарлуу парламент Кумтөрдө коррупцияны ачыктады, бирок Акаев уккан жок. Экс-депутат Феликс Кулов Аскар Акаевдин Кумтөр кени үчүн элден кечирим сураган сөзүнө комментарий берди. Аскар Акаев Кыргызстандын кызыкчылыгынын ишке ашпай калганы үчүн жоопкерчилигин мойнуна алганы менен күнөөнү ошол кездеги өкмөткө оодарып салды. Ошол жылдары легендарлуу парламенттин депутаты болгон Феликс Кулов окуялардын кандай болгонун эстеди. Анын айтымында, парламент алтын деп аталган комиссияны түзүп, ал инвесторлор менен түзүлгөн келишимди иликтеп, коррупциянын ачык факт жана өкмөт жетекчилигинин ролун ачыкка чыгарган. Бирок президент Аскар Акаев депутаттарды уккан жок. Куловдун айтымында, бул тирешөө легендарлуу парламенттин тарашынын негизги себеби болгон. Аскар Акаев сүрөттөгөн мезгилде күчүндө болгон конституцияга ылайык анын 2 орун басары болгон. Бул өкмөттү жетектеген премьер-министр мен өлкөнүн вице-президентинин кызматында. Негизги мыйзамда президент өзүнчө тапшырмаларды аткарган.
Мен вице-президент болуп шайланганга чейин жогорку советтин депутаты болчумун. 350 кишиден турган легендарлуу парламент. Биз азыркыдай парламентарийлерди бошоткон жокпуз. Ошондуктан вице-президент болуп шайлангандан кийин башка бардык мамлекеттик кызматкерлер сыяктуу эле депутат бойдон кала бердим. Мунун баарын мен депутат катары кумтөр боюнча алтын делген комиссиянын ишинин жыйынтыгын талкуулоого катышканым үчүн айтып жатам. Бул комиссия атайын депутаттардын демилгеси менен түзүлүп, аны легендарлуу парламенттин марком депутаты, техника илимдеринин доктору профессор Шергазы Мамбетов жетектеген. 9 айлык иштин жыйынтыгы боюнча комиссия канадалык Камекка компаниясы менен түзүлгөн келишимдеги коррупциялык компонентти жана өкмөт жетекчилигинин ойдогудай эмес ролун тастыктаган ачык фактыларды ачты. Бардык ачыкталган фактылар ачык жарыяланганда мен унчукпай кое албадым. Ошондуктан трибунага чыгып мындай кырдаалда мен премьер-министрди сындай албайм. Анткени мен аны менен бир даражадагы чиновникмин. Ошондуктан вице-президенттин ыйгарым укуктарынан баш тартам. Эми жөнөкөй депутат катары сүйлөйм деп Камеканын ишмердүүлүгү менен байланышкан коммерциялык уюмдун мүчөсү болууга укугу жок премьер-министрдин отставкасын талап кылдым. Мен Акаевдин сөздөрүнө комментарий бергим келбейт, бирок эгерде ал депутаттарды укса, ал азыр элинен кечирим сурабайт болчу. Анын ордуна легендарлуу парламентти таратуу чечими кабыл алынды. Таратуунун негизги жана бирден бир себеби кумтөр болгон. Ошентсе да эч качан кеч эмес. Ошондуктан Акаевдин көрсөтмөлөрү эл аралык соттордо, соттук териштирүүлөрдө биздин тууралыгыбызга жетүү үчүн коррупциялык фактыларды далилдөөнүн кийинки тизмегинде маанилүү болушу мүмкүн, деди Кулов. Эске сала кетсек, Аскар Акаев кумтөр тууралуу кылмыш иши боюнча айыпталуучулардын бири болгон. Бирок жаңы конституцияга ылайык ал доонун эскирүү мөөнөтү бүткөнүнө байланыштуу жоопкерчиликтен бошотулат. Экс-президент тергөө менен келишим түзүүгө макул болуп 2 августта Бишкекке учуп келген. Ал УКМКда сурак берип, үй бүлөсү менен жолугуп 8 августта Москвага кеткен. Акаев 2005-жылы өлкөдөн чыгып кеткенден бери Кыргызстанга келе элек болчу. Булак кабарчы KG. Эл чындыкты билсин. Акылбек Жапаровдун демилгеси президенттин аракетине каршы келип жатабы? Министрлер кабинетинин төрагасынын ордун басары Акылбек Жапаровдун аймактык тескөөчүлөргө экономикалык кылмыштарды иликтөө укугун берүү боюнча демилгеси президенттин жарлыктарына карама каршы келет. Бул тууралуу антикоррупциялык ишкердик кеңештин башкы катчысы Нурипа Муканова билдирди. Белгилей кетсек, Акылбек Жапаров ички иштер министрге салык кызматы жана башка мамлекеттик органдар менен биргеликте аймактык тескөөчүлөргө кошумча укук берүү боюнча ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгууну тапшырган. Ага ылайык аймактык тескөөчү милиционерлер экономика тармагындагы мыйзам бузууларды, лицензиялык, уруксат кагаздары жана башка тармак аныктап жана бөгөт кое алат. Антикоррупциялык ишкердик кеңеш ички иштер министрдин бизнес түзүмдөрү менен бирге иштеп жүргөндө мекеме коррупцияга малынып кеткенин эскертти. Акылбек Жапаровдун тапшырмасы президенттин бизнести колдоо жана коргоо боюнча жакында эле кабыл алынган жарлыктарына карама каршы келип калат. Жумушчу топтор бизнес коомчулуктун катышуусу жок түзүлүп калган. Алардын жумушунун жыйынтыгы ишкерлердин ишмердүүлүгүнө таасир этет. Антикоррупциялык ишкердик кеңеш эгер аймактык тескөөчүлөрдүн укугун кеңейтүү боюнча чечим кабыл алынса, коррупциялык схемаларга ыңгайлуу шарт түзүлөт деп эсептейт, деди Муканова. Эске сала кетсек, буга чейин бизнес өкүлдөрү министрлер кабинети президент Садыр Жапаровдун ишкерлерге байланышкан жарлыктарын көз жаздымда калтырып жатканын айтышкан. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Токио 2020 Жапония медалдарды таштандыдан жасаган. Токиодо өткөн Олимпиада 2020 дүйнө жүзү боюнча масштабтуу иш-чарада Жапония медалдарды стилдүү гана эмес, табигый да кылып жасоого жетишти. Айтайын дегенибиз, аталган медалдарды жасоодо таштандыны кайра иштетүү жолу колдонулган. Олимпиаданын тарыхында биринчи жолу бардык өлкөлөр сыйлыктарды жасоого катышты. Маалыматка ылайык, олимпиадалык медалдар кайра иштетилген электротехникадан колдонулган, мобилдик телефондордон жана башка гаджеттерден жасалган. Белгилей кетсек, Жапонияда олимпиадалык медалдар өндүрүү боюнча жалпы улуттук долбоордун алкагында 2017 жылдын 1 апрелинен 2019 жылдын 31 мартына чейин ким болбосун керексиз болуп калган гаджеттердин көчөлөрдө жана почта бөлүмдөрүнө илинген атайын кутуларга салуу жарыяланган. 2 жылдын ичинде өлкө боюнча уюлдук телефондорду кошкондо дээрлик 79 тонна керектөөчү электроника чогулган. Токио олимпиадасынын 5000 медалын жасоо үчүн кайра иштетилүүчү материалдар 32 килограмм алтын, 3,5 килограмм күмүш жана 2 килограмм 200 коло алынган. Эске салсак, Кыргызстандын олимпиадачылары 30 жылдык эгемен тарыхында биринчи жолу 3 медаль тагынып келишти. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин.
Улукбек Ормонов мандат үчүн Элмурза Сатбалдиевге каршы чыкса уят болот. Бир болчу депутат Улукбек Ормонов эмтен эле парламенттик шайлоого даярданып өзгөндөн талапкерлигин кое турган жашырган жок. Бул аймактан генерал Элмурза Сатбалдиевдин да чыгышы күтүлүүдө. Ошондо окуя кандайча өнүгөт? Бир мандаттуу округдан эки дос көрпөңдөшө күч сынашып, каршылашып калышабы? Биздин баамыбызда Улукбек Ормонов буга чейин депутат катары иштеп келгенин эске алып, убадаларын аткарбаган үчүн уялып, жолду Элмурза Сатбалдиевге бошотуп бериши шарт. Эл деле түшүнүп турат да, мандат кумар үчүн улукке улуп уңшуй берсе, аягы жейке сүрүлүп калбайбы? Реалдуулуктан алганда өзгөндүктөр үчүн Элмурза экен эмгеги сиңип келатат. Келечекте дагы далай иштер аткарылары жашыруун эмес, андыктан баарыбыз жапа тырмак генералыбызды колдоп, чоң саясаттагы ордуна сүрөп жеткизели. Булак Арбакейжи. Эл чындыкты билсин. Түркмөнстандын президенти Садыр Жапаровка белекке берген аргымак Бишкекке келди. Кыргызстанга Түркмөнстандын президенти мамлекет башчысы Садыр Жапаровка берген белегин алып келишти. Белекти Бишкекке унаа менен жеткиришкен маектештин айтымында Курбангулы Бердимухамедов Садыр Жапаровка англиялык породадагы асыл тукум аргымакты белекке берген. Эскерте кетсек, акыркы айда Садыр Жапаров Түркмөнстанга 2 рет барган. 28 июлда ал Ашхабад шаарына расмий сапар менен барса, 5-6 августта Түркмөнстанга Борбор Азиян президенттеринин жолугушусуна катышуу үчүн барган. Редакциясынын алган маалыматына караганда, Түркмөн президенти Садыр Жапаровка аргымакты Ашхабад шаарына жасаган иш сапардын малында берген. Эки өлкөнүн президенттеринин басма сөз кызматтары бул тууралуу эмнегедир расмий билдиришкен эмес. Булак Реал Ньюс. Эл чындыкты билсин. Тажикстандан аткезчилик менен жүк ташыган айдоочулар аныкталды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматы Баткен облустук тартип сакчылары менен бирге 5-8 август күндөрү Тажикстандан Кыргызстанга аткезчилик менен алынып келе жаткан жалпы суммасы 4 миллион сомдон ашык товарды кармады. УКМКнын басма сөз кызматы кабарлагандай 4-5 тоннадай жүзүм, ири өлчөмдөгү тамеки, курулуш каражаттары, жер семирткичти мыйзамсыз өткөрүүгө аракет кылышкан. Мыйзамсыз жүктөрдү ташыган машинелердин айдоочуларынын баары Кыргызстандын жарандары экени аныкталды. Алар тийиштүү органдарга өткөрүлүп берилди. Булак Медиа Центр.